Assalamu alaikum урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Агалар, эжелер, баарыңыздар амансыздарбы? Адамдардын акылга сыйбаган аракеттерин сиздерге көрсөтүп бермекчимин. Бул сизди чындап күлдүрөт деп ойлоймун. Видеого лайкты басып, жана эң туура жазылуучулардын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, оң жак жагындагы коңгуроо да басып коюңуздар. Ошондой эле бул видео роликти таратып коюуну унутпаңыздар. Анда эмесе тамаша кылсаңыздар болот. Кыздар бири-бири менен жолугушканда жай гана жигиттерди талкуулайт деп ойлойсузбу? Жок. Кыздар мына ушундай акылга сыйбаган аракеттерди жасайт. Эгер жигитиңиз сизди чырайлуу кылып сүрөткө тартып коем десе, ага эч качан ишенбеңиз. Мына кыз да жигитине башында ишенген эле, кийин өкүнүп калды. Жерден жулунган чөптүн даны кандай экендигин ушул кыздан суроо керек сыяктуу. Like smile? Okay. Alright, action. Бир кезде биз катуу чарчап калганыбыздан улам төшөктөн тургубуз келбейт. Ал эми бул жигит болсо анын айласын тапты. Эми ал төшөк ордунан турбай ары бери саякаттай берет. Эң башкысы катуу ылдамдыкта унадан кулап кетпесе болду. Кээ бир убакта TikTok же болбосо Instagram көрүп олтурганыбызда бетти барактап зеригип кетебиз. Ал эми мына жигит болсо керемет өнөр тапкыч экен. Жок, караңызчы, жай гана сосиска менен ушундай кылуу көп адамдын акылына келе бербейт. Ушундай эмеспи? Оба, эч качан велосипед менен шаар суудан өтүп болбойт. Ал эми мына жигит досунун айткан сөздөрүн укпай, велосипед менен өтмөкчү болгон эле, өзү да велосипеди да сууга кетти. Досу күлүп тура бербей куткарса болот эле. Азыр көрсөтө турган видео Илон Маска эч жакпайт. Мына эки акмактын ток менен жүргөн Tesla унаасына күйүүчү майды кандай куюп жатканын караңыз. Менимче алар куюп жаткан жок, жөн гана жерге төгүп жатат. Бул жигиттер аттракционду колдон жасап атыптыр. Бекер жана кызыктуу. Менимче бул жумуштагы эки жакын достор. Биринчиси экскаваторду айдаса, экинчиси рахаттанып чөмүлүп жатат. Бирок ошондо да коопсуздук чараларын сактоо керек. Такыр баш болгон кандай жаман. Баары сен үстүңдөн күлгүсү келип турат. Эми бул жигит чыныгы интернет жылдызына айланды. Бул жигиттин виртуалдуу көзгө такчу очкиге берилип кеткендиги ушунчалык таң калтырды. Үйүнөн чыгып жолдон өтүп бара жаткан унааларга тоскоолдук жасады. Кызык. Ушунчалык берилип кете турганчалык эмне көрүп жатты экен, а? Бул жигиттин көзү начар көрөбү же кандай? Чоң болгон аарыны байкабай калган. Аарыны жутуп алды. Мейличи. Булар кытайлыктар го. Балды да, аарыны да жей берет. Аягында аары адамды саздады. Дүкөндөргө ылдам тепкичти эмнеге орноткон? Адамдардын кыйналбастан тез түшүүсү үчүн. Ал эми мына адам андан да ылдам түшкүсү келет. Ал эми бул жигит болсо дүкөндүн ичинде болушунча тез соода кылууга даярданып жатат. Антпесе ага дүкөндүн арабачасы эмне үчүн керек? Уурулук кылууга болбойт. Ал эми мына жигиттин кылып жаткан уурлугу баарын күлдүрдү. Ал жөн гана алыста турган Coca-Cola'ны ичкиси келген эле. Капчыгында бир тыйын болбогондуктан ушундай жасоого туура келди. Менде бир суроо. $10,000 берем десе ушул кыздын жанында турат белеңиз. Ал эми мына кызга канча төлөгөнүн билбейм. Бирок бир канча секундтун ичинде жакшынакай болуп кетти. Бул жигит жакшылап туруп балалык чагын эстегиси келген эле. Өкүнүчтүүсү селкинчекке кыпчылып калгандыгы өзү да байкабай калды. Бирок аягында аябай кыйналды. Мына, көргөнүңүздөрдөй эле дүйнө жүзүндө ушундай окуялар болуп турат. Албетте, биздин өлкөбүздө да мындай окуялар тез-тез кездешип турат.
Мындан ары да YouTube каналымда ушундай кызыктуу видео роликтерди сиздерге тартууламакчымын. Албетте видеого лайк басып, жана каналга жазылып коюңуздар. Кантип десеңиздер, эң туура жазылуучулардын катарына кошулуу үчүн подписаться деген кнопканы басып, оң жак жагындагы коңгуроочуну сөзсүз түрдө басып коюңуз. Мына ошондо сиз эң туура жана эң сонун жазылуучулардан болосуз.